Бордошум үйден алыс жүрөсүң, турмуш жолун үшкүрүнүп сүрөсүң. Кудай колдоп бир тал чачың кемийбей, жүрөгүңдө өчпөз үмүт түнөсүң. Сагыныштар эритишер таштыда, самап жетип максаттарга астыда. Ар бириңдин амандыгын тилеймин, мекендештер бизден салам айткыла. Алтын күндөр ажар ачып жакшына, жетсең экен тилеп жүргөн бактыңа. Бириң эмес бардык бордошторум, аман жүрүп ала тобо кайткыла. Бордошум, бордошум, кайда жүрсөң Кудай сени колдосун. Бордошум, бордошум, турмушуңда эч жамандык болбосун. Эне тапта үмүтүнүн ак кушун, тапса экен деп балам турмуш ачкычын. Ата энесин күтөп балдар жол карап. Ауық айланын тургуну Күчөрүп Кахар бир тууганыбызга үй курулууда. Буга чейин жашаган үй эскирип, ыңгайсыздык жаратып келген. Улуу Рамазан айында кайрымдуу инсандардын демилгеси менен турак жай куруу аракети башталды. Кахар агабыз үй куруу үчүн былтыр өз күчү менен баштапкы пайдубалын тургузган. Бирок толук бүтүрүүгө чама чаркы жетпей келген. Кайрымдуу бол кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов келип, таанышып үйдүн дубалын тургузууга акчалай жардам берип кеткен. Учурда жумуштар кызуу жүрүүдө. Кайрымдуу бол фонду үйдүн аягына чейин бүткөрүүгө жардам берерин айтып келүүдө. Ошондой эле Ауық айланын айыл башчысы Маматов Жаңбай жана айыл молдосу Нармамат агабызда демилгечилердин бири. Учурда уюштуруу иштерин жүргүзүп, чоң салым кошуп келүүдө. Ауық айланын жалпы тургундары да жардам колун сунууда. Айылдагы кайрымдуу инсандар улуу Рамазан айында жеке үй бүлөсүнүн атынан жардам сунгандар бар. Шайырбек агабыз кирпичинен жардам колун сунган. Портер автоунаасы менен Атабек, Айтбек, Арслан, Алибек агаларыбыз жардам берип келүүдө. Акчалай жана усталарга тамак аш менен жардам бергендер да жок эмес. Күчөрүп Абсатар агабыз курулуш башталгандан бери усталар менен кошо туруп уюштуруу иштерин алып барууда. Ата аталбаган дагы бир топ адамдар жана мекеме ишканалар бар. Сооп үчүн жардам берүүнү ниеттенген жарандар бар. Кудай жолунда жардам колун сунган инсандарга Алла ыраазы болсун. Күчө бүткөн болсо, Кудай буйруса, үстүн жаап аракетин көрөбүз дагы. Быйылкы жылы ушул Кахар акебизде үйүн бүтүрүп киргизип койгон аракеттер көрүлөт.